Биз битум чыгарууну тез кылуу үчүн жаңы ыкмаларды колдонобуз. In Kazakhstan, there are about 50 Казакстанда 50-60 мунай кум кени бар. that motivated me. Мени шыктандырган тасма экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Джон Нэш жөнүндө акыл эс оюндары тасмасы болгон. Анан дагы мен Джон Нэшти биздин университетте көргөм. Жол куруу, бузуу, оңдоо, асфальт төшөлөт, бирок андан жаракка кетип калат. Ошентип ал көрүнүш сезондон сезонго чейин созулат. Ал дагы адамдар ыңгайсыздыкка учурап, мамлекет болсо бюджети эбегейсиз чоң каражатты жоготууга алып келген айлампага айланган. Жолдун каптамасынын бышыктыгы аны курамына кирген материалдардын сапатына жараша болот. Бул жерде ошол материалдарды бириктирип турган битум өзгөчө маанилүү роль ойнойт. Ал клей сыяктуу майдаланган ташты, кумду, майдаланган минералдарды бириктирип турат. Эгерде клей үшүсө, ысыса же стресске туруштук бере албаса, анда бүтүндөй конструкция талкаланат. Дал ошондуктан дүйнө жүзү боюнча битумду бышык, узакка кызмат кылган жана жеткиликтүү кылуунун жолдору изделип келинет. Казак окумуштуусу Ирдус Оңгарбаев битумдун сапатын бир топ жакшыртып, аны өндүрүүгө кеткен чыгымды азайта ала турган ыкмаларды иштеп чыгууда. In the frame of the project, we developed about Долбоордун алкагында биз 4 жаңы ыкманы иштеп чыктык. technologies. Биринчиси аба аралашкан озонду колдонуу менен битумду өндүрүүнү тездетүү. Экинчиси ультра добуш жардамы менен мунай кумдарынан табигый битумду алуу. Үчүнчүсү бөтөнчө критикалык суюктуктун жардамы менен мунай кумдарынан битумду алуу. Ал эми төртүнчүсү чийки затка полимер калдыктарын жана резина күкүмдөрүн кошуу аркылуу битумдун сапатын жогорулатуу. If we talk about oil sands, the main reserves of oil sands located in Canada, Russia, Venezuela. In Canada, for example. Эгерде мунай кумдары тууралуу айта турган болсок, алардын негизги камдары Канадада, Орусияда жана Венесуэлада орун алган. Канадада битум мунай кумдарынан битум ысык суунун жардамы менен алынат. Бирок Канаданын мунай кумдарынын түзүлүшү жана курамы Казакстандыкынан айырмаланып турат. Бизде мунай кумдарынын 50-60ка жакын кени бар. Бирок алар жайгашкан аймактарда суу тартыш. Ошондуктан биз мунай кумдарынан битум ультра добуштун жардамы менен чыгарып алабыз. Битумду алуунун экинчи ыкмасы озон аба аралашмасын колдонуу менен кычкылдантуу. Mainly for production of blown asphalt. In Russia, for example, in our another plants. Ал дагы жаңы кычкылданган битумду өндүрүүдө, мисалы Орусиянын айрым заводдорунда кычкылдандыруу үчүн аба колдонулат. Биз болсо озон аба аралашмасын колдонуу менен процессти өркүндөтүп жатабыз. Мына аралашмадагы озондун курамы 50%-дан 90%-га чейин. Ал эми битумду жакшыртуу үчүн резина күкүмдөрүн жана полимер калдыктарын колдонуу көптөн бери белгилүү болгон ыкма. Бирок биздин ыкма полимер калдыктарын жана резина күкүмдөрүн битумдун өзүнө эмес, баштапкы чийки затка кошо тургандыгы менен айырмаланат. With these additives as polymer waste and rubber crumb. Казакстандын батышы мунай кумдарына бай келет. Алар анчайын деле терең эмес жана ал жолдорду курууда, күйүүчү отунду жана башка мунай продукттарын өндүрүүдө колдонулат. Казакстан окумуштууларынын тобу мунай кумду шакар эритмеси менен иштетилип чыгып, жана ага ультра добуш багытталат. Анын таасири астында битум минералдык тиктен бөлүнүп чыгат. Алгач үлгүлөрдү даярдап алуу керек. Битуминозду тектер жана кумду. Бул үлгү кайсы кенден алынган? Мунайлы мола
It's situated in Атырау облусунун Мунайлы Мола кенинен. Андан кийин 100 грамм үлгү алып 30 мл 1% натрий гидроксидин эритмесин кошу керек. milliliters of sodium hydroxide, 1%. We add alkali solution to the sample of oil sand. Sodium hydroxide Биз мунай комдун үлгүсүнө шакар эритмени кошобуз. as surfactant. Натрий гидроксиди калий гидроксидине караганда үстүнкү бетинин активдүү заты катары жигердүү иш алып барат. 1% натрий гидроксиди бул эритменин оптималдуу топтолуусу. Калий гидроксидин ушул сындуу же андан жакшыраак натыйжага жетишүү үчүн жогорку топтолууда колдонууга болот. Ушул эки гидроксиддин экөө тең үстүнкү беттик активдүү зат катары иш алып барат жана тектен таза битумду бөлүп алууга жардам берет. Көрүнүп тургандай эритме даяр. Аны бир аз аралаштыруу керек. Андан кийин ченөөчү чөйчөктү нурдандыруунун алдына коебуз. Mix it a little bit. Then we take this beaker, Нурдандырууну ченөөчү чөйчөктү сындай кылып кармап туруу керек болот. the emitter. We need to hold the emitter. Төмөнкү бөлүгү эритмеге чөгүп турушу зарыл. Compound should be in the solution. Андан кийин биз көп функционалдуу жабдууну кошобуз. Switch on this multifunctional buttons. Бул жерде анын параметрлерин белгилөөгө болот. Some parameters as power, Кубаттуулугун жана иштеп чыгуу убактысын битумдун олуттуу көлөмүн алуу үчүн оптималдуу болгон убакыт 15-20 мүнөт. Жыштыгы 22-33 же 55 кГц болушу мүмкүн. 22 or 33-55 kilohertz. But frequency isn't too main. Бирок кубаттуулукка караганда анчейин маанилүү эмес. Битумду төмөнкү кубаттуулукка алууга болот, эгерде кубаттуулугу жогору болсо. But with high power. And here we can see the color of alkali solution is changed Бул жерден биз шакап эритменин түсү өзгөргөнүн көрүп турабыз. as Бул үстүнкү беттик активдүү зат катары иштеди. separate the bitumen from oil sand sample. As a result of the experiment, Эксперименттин натыйжасында битум минералдык бөлүгүнөн бөлүнүп чыгышы керек. must be separated from mineral part. Бөлүнүү даражасын эритменин массасынын өзгөрүшү менен баалайбыз. We evaluate and measure by the mass change of solution. We don't need more temperature. Бизге жогорку температура жана басым, башкача айтканда битум алуу үчүн катаал шарттар талап кылынбайт. So we use only Биз ультрадоушту гана колдонобуз. that depends from Процесс кавитациядан көз каранды болот. cavitation. Ал минералдык бөлүк менен битумдун ортосундагы байланышты жок кылган ультрадоуштун физикалык таасири. Joint and Таза битум жогору көтөрүлүп чыгып, иштеп чыккандан кийин эритменин бетинде көрүнүп калат. we can see it after this process on the surface of solution. So usually to extract we use organic solvents such as hexane, chloroform, and benzene and toluene. Адатта битумду нурдантуу үчүн гексан, хлороформ, бензин, толуол жана башкалар сыяктуу органикалык эриткичтер колдонулат. In large scale. Бирок ал заттар уулуу жана олуттуу көлөмдөрдү өнөр жайында колдонуу үчүн ылайыктуу эмес. Анын үстүнө алар абдан кымбат. Биздин учурда биз эриткичтерди шакарлуу эритме менен алмаштырдык жана ультрадоуштук таасирди коштук. And the time of the extraction is not Бөлүп чыгуу убактысы 15-20 мүнөткө чейин кыскарды. Салыштыруу үчүн алсак, органикалык эриткичтер менен процесс 1 суткага созулушу мүмкүн. time is maybe about 1 day. This project dedicated to solve deficit of Бул долбоор битум жетишсиздиги көйгөйүн чечүүгө багытталган. our country in year by year. Анткени Казакстанда жыл сайын анын тартыштыгы байкалып келет. We are trying to collect pilot
Азыр биз пилоттук жабдууну колдонуудабыз. Ал олуттуу масштабта битум алууга колдонулмакчы. Get bitumen in large scale. Битумду алуу жана өндүрүү боюнча илимий долбоор 2023-жылы башталган. Учурда команда иштелип чыккан ыкмалардын негизинде пилоттук жабдууларды жаратуунун үстүндө иш алып барууда. Андан соң жабдууларды сыноодон өткөрүү жана өндүрүш компанияларына технологияларды сунуштоо мерчемделүүдө. Ал битум заводдору жана жол курулуш ишканалары үчүн битумду озон менен кычкылдандыруу ыкмасы үчүн абдан келечектүү болушу мүмкүн. Анткени алар өндүрүш убактысын эле кыскартпастан битумду кайталап колдонууга да мүмкүндүк берет. I'm 48 years old and I was born in Мен 48 жаштамын. Түркистан областынын Ордабасы районуна караштуу Бөген айылында төрөлгөм. My parents were Ата-энем мектепте мугалим болушкан. Менин 3 эжем жана 1 иним бар. I have Атам мектепте химиядан сабак берчү. sisters and one brother. So my father Ал мени жана эжемди химия боюнча олимпиадаларга, анан илимий долбоорлорго да даярдаган. 11 класста окуп жүргөндө химия боюнча республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болдум. And then to scientific projects on chemistry when we studied at school. At 11th class, Үйдө мен гана окумуштуу болдум. Бирок эжелерим, иним дагы химияга байланыштуу кесиптерди тандап алышкан. Алар мектептерде жана медицина тармагында эмгектенип келишет. Their jobs also connected with chemistry. Even I have a lot of time for my job, but I try to find time for Убактымдын ири бөлүгүн жумуш ээлегенине карабастан үй бүлөмө, балдарыма убакыт тапканга аракет кылам. She's 2 years old and Кичүү кызым 2 жашта. I spent time for Аны менен убактымды өткөрүп ойноп да калам. games. I help to my son, Уулум мектеп окуучусу. schoolboy. Ага химия жана математика сабактарынан тапшырмаларды аткарууга жардам берем. Sometimes on chemistry, mathematics also. Эгерде мектепте ата-энелер чогулушу болуп калса, ага катышуу үчүн убакыт да таап келем. Meetings at school, I find time to meet as parent, as father. Окумуштуунун иши илимий долбоорлорду каржылоого көз каранды болот. Ердостун жашоосунда изилдөөгө акча жок болгон учурлар да кездешкен. Андай учурларда ал мектеп окуучуларын химиядан экзамендерге даярдоо менен алектенген. Келечек муунду тарбиялоо маанилүү миссия. Анан дагы жаштар менен тыгыз байланышта калууга шарт түзөт дейт Ердос. Бош убактысын окумушту ой жүгүртүү жана шыктануу үчүн китептерди окуу менен өткөрөт. The last book I read was book about our Мен акыркы окуган китебим биздин атактуу казак окумуштуусу Сатпаев тууралуу болду. scientist Satpaev. Ал Каныш жана илимий фронт деп аталат. Абдан кызыктуу китеп. Мен аны жаш изилдөөчүлөргө сунуштайт элем. Front and very interesting book. I offer this book for young scientists because in this book many stories. Анда Казакстанда Илимдер академиясы кандайча калыптангандыгы тууралуу көптөгөн окуялар, нерселер бар. Мени шыктандырган тасма экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Джон Нэш жөнүндө акыл эс оюндары тасмасы болгон.
a beautiful mind about Nobel Prize laureate in economics, John Nash. And I saw John Nash in our university. Анан дагы мен Джон Нэшти биздин университетте көргөм. Ошол адам менен мурда таанышкандан кийин ал тууралуу тасманы көрүү абдан кызыктуу болду. Сабырдуу болуу жана эмгек баарын жоюп кетет деген макал бар эмеспи? Күн сайын кичине болсо да кадам таштасаңыз, натыйжада сөзсүз түрдө жыйынтык көрөсүз. Мен үчүн тутумдуу иш алып баруу абдан маанилүү. You get a good result, and also for me very important to be systematic. Ердос Оңгарбаевдин илим менен алектенгенине 25 жылдан ашык убакыт болду. Учурда ал битум өндүрүү үчүн экологиялык жактан таза жана экономикалык жактан үнөмдүү технологияларды жаратуу үстүндө иш алып барууда. Долбоор Казакстандын жана башка өлкөлөрдүн алдыңкы илимий борборлору менен биргеликте ишке ашырылууда. Негизги өнөктөштөрдүн бири Италиядагы Калабрия университети. Анын лабораториясында Казакстандын докторанттары битумду талдоонун заманбап ыкмаларын үйрөнүшөт. Кытай университеттери, алсак Кытайдын эң ири техникалык университеттеринин бири Цинхуа менен дагы байланыш нукка салынган. Окумуштуулар тажрыйба алмашып, демилгелерди талкуулап, эл аралык гранттарга билдирмелерди биргелешип даярдап келишет. Мунай комдарын кайра иштетүү технологиялары боюнча дүйнөлүк лидер болуп саналган Канададагы Альберта университети менен кызматташууда даярдыктан өтүүдө. In future, we want to start a project using nanotechnology. Келечекте биз нанотехнологияны, тактап айтканда битумду жакшыртуу үчүн кошумча катары нано күкүмдөрдү жана нано материалдарды колдонуу менен жаңы долбоорду баштайлы деп турабыз. Дагы бир багыт шунгитти колдонуу. Шунгит табигый көмүртүк камтыган минерал. In Kazakhstan, we have some shungite fields. Some years ago, we conducted one project on the using of shungite as. Казакстанда да шунгит гендери бар. Бир нече жыл мурда биз мунай менен булганган кыртыштарды тазалоо үчүн сорбент катары шунгитти колдонуу боюнча долбоорду ишке ашырганбыз. Биз сорбенттерибизди сынап көрдүк, бирок ошол кезде долбоор уланган эмес. Company that produced the shungite very interested our results, and they wanted to commercialize. Бирок шунгитти казып алуу менен алектенген бир компания биздин жыйынтыктарыбызга кызыгуусун артып, иштеп чыгууну коммерциялаштырууга өзүнүн каалоосун билдирген. Ошондуктан биздин максаттарыбыздын бири ошол материал менен иштөөнү улантуу болууда. Шунгит битумдун касиеттерин жакшыртуу үчүн көмүртек кошумчасы, ошондой эле мунай продукттарынан сууну жана топуракты натыйжалуу тазалоочу катары колдонууга болот. Water and soil from oil products. Ердос Оңгарбаев Казакстан эли менен жүзү. Ал ар бир казакстандыктын жашоосуна түздөн-түз таасирин тийгизген фундаменталдык химия менен колдонмо маселелердин кайчылашында иштеп келет. Бүгүнкү күндө ал жана анын командасы битум өндүрүшүн өзгөртө алган процессти ылдам, жеткиликтүү жана экологиялык жактан таза кыла алган технологияларды иштеп чыгуу үстүндө эмгектенүүдө. Ошонун өзү Казакстанда өзүнүн инновациялык чийки затын колдонуунун өндүрүштүк чыгымы аз болгон бышык жолдорго ээ болушу мүмкүн дегенди билдирет.